сіздерге? Мен айттым, азыр мен президентмен байланышқан жоқпын, жолыққан жоқпын, тапшырмады, ешқандай тапшырмады қалай элек. Азырдан қайталап кетейін. Бізде азыр өндірістерден меніңше Ош облысында андай өндіріс жоқ. Қайсы өндірістер бар? Кен қазу өндірістер бар. Көмір қазып атады, алтын қазып атады, башқа топырақтарды қазып атады. Болды, андан башқа меніңше андай жоқ, мекемелер жоқ. Демек, біз ошоларды, мен іш баштағандан кейін барлық ошолардың жетекшілерін шақырып, сөйлесемін. Керек болса ошондо мен силерди да чакырам дедиңиз. Мен барлық жұмысты ачык айкын салганга аракет жасаймын. Демек, мен силер менен иштешкенге даярмын. Кесиптешилик келесине азыр Азаттыктын журналисттери жашырып берип атат. 10 проекти даярдап койгон журналисттер. Анан дайым эле ушундай болуп кетет да, мурунку баштаган жетекчинин иштери калып кетет да, көмүскөлөр калып кетет. Бул деген ушул эле мамлекеттен кеткен акча да, мисалы үчүн ошол проектти жасаганга акча кетирип атат, бирден кирганга акча кетирип атат, анан жарым-жартылай эле калып кете берет да, ушул нерселерди бизнес проекттер эмне болот да, мисалы ара жолдо калып кетеби? Эми мен айттым ғой, азыр мен ал 10 проект менен таанышым жок, таанышайын, анан кийин сүйлөшөбүз. Келесиңер кайсынысы жарайт, кайсынысын алып кетебиз, кайсынысын алып кете албайбыз. Мен көрбөй туруп айта албайм демекчи. Балки мисалга акча каражат көп кете турган өндүрүштүр мисалычы. Аны эптеп баштап алган, аяга чыгарып алган эмне кереги бар мисалычы, туурабы? Балки монтең керек жеңил бүтүрө турган ишканалар. Демек, аны бардын бүтүрүүгө аракет кылалы. Улайбыз. Мен анда таштап коюп, эгерде андай кылып же Расул Усманалиевич баштаганында муну мен алып кетпейм деген оюм жок андайчы. Турган иштерди кайра улап кеткенибиз жакшы болот. Анан азыр сөз болуп калды, соц тармактарда мондай сөз өтүп атат, сиздер да соц тармактар пикирлерине эсептешесиздер да. Ошол жерлерде дагы сөздөр болуп атат, Марипов менен аябай жакшы мамлекет, бул деле кайра эле жердешчилик эмеспи деген. Эми Улукбек Асаминович менен чындыгында биз жердешпиз, ага иш талабы тан алсам деле болбойт, себеби мен деле ошол Ноқаттан Кулатов айлатып анан эми мени бул жака ошол түздөн-түз президентибиз Садыр Тургузович өзү дайындап атат. Анан эми элдер ар декен айтып берет, менде андай жок мисалы. Башкысын айтчы. Эми кандай болбосун дагы мен оюм менен мен ушул иш менен өзүмдү көрсөтөм деген оюм бар. Анан президенттин өкүлү болгондон кийин аппараттык расписаниени бир айдын ичинде иштеп чыгышыңыздар керек экен. Аппарат 30%га кыскартуу болот деп жатат. Сиз ошол 30% кыскартууга барасызбы аппараттын? Эгерде кыскартуу боло турган болсо барыш керек. Мен деле азыр билбейм аппаратта канча киши бар экенин. Эгерде балким ашча эле кишилер бардыр, кыскартып жакшынакай азыраак команда менен иш алып барышат деп ойлойм.